Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кечээ Байден ошол негизи НАТОнун спутник группировкасын колдонууга уруксат берген. Орусиянын территориясына терең атакамс ракеталар менен сокконго уруксат берген. Улуу Британия буга чейин деле ага макул болчу, бирок Storm Shadow Улуу Британиянын ракеталары ошол көбүнчө НАТОнун спутник группировкасын колдончу. Ошол себептен алар Орусиянын ичине урганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошол Байден ал уруксатты бергенден кийин украиндиктер кеңири Storm Shadow'ду дагы атакамстарды да колдоно башташты. Анан ошо мисалы үчүн мурда күнү украиндиктер атайын ошо башкаруучу штабты таап туруп, аяктан спутниктер жардамы менен Америка Штаттарынын чалгындоо кызматтары жардамы менен ошол жерге 14 Storm Shadow'ду түшүрүштү. Түшүрүп туруп ошол штабты талкалашты деп айтып атышат. Жана ошол штабтан аябай мындай атактуу мындай согушту башкарып жаткан кишилерди кандайдыр бир жаракат кылышты. Эми ал боюнча маалымат эмгиче такталана элек, тирүү калыштыбы же жокпу. Бирок кантсе да 14 Storm Shadow түшүрүштү. Ошонун аркасы менен так эле ушул серепчилердин айтуусу боюнча Орусиянын жогорку башкармачылыгы бункерлерге жашынды деп айтат, жок болуп калды, дымдырс. Ошол менен бирге мисалы үчүн кечээ мурда күнкү Америка Штаттары чалгындоо кызматтары дагы өзүнүн баягы эл аралык карым катнаш ушундай сырткы иштер министрликтери дагы айта башташты, ошо биздин элчиликтерди жапкыла, элчиликке жумушка чыкпагыла деп. Бул деген Киевте мисалы үчүн кечээки күнү чоң паниканы жараткан. Ал паниканын аркасы менен анан ошо көп мекемелер жабылып, баягы элдер качканга аракет кылышкан. Ойлонушкан да, баягы кандай болот экен, жок болот экен. Анан кээ бир маалыматтар боюнча Орусия ошол ядролук куралды колдонмок, тактикалык ядролук куралды. Анын аркасы менен ушул нерсе ачыкка чыкты. Ядролук куралдын эмес, бирок ядролук куралды алып баруучу ушул РС-26 деген же болбосо Рубеж деген ошо континент аралык баллистикалык ракетаны Орусия колдонду. Аны баягы Капустин Яр деген Казакстандын жанынан Астрахан областынын Казакстан менен болгон чек арасынан атышыптыр. 100-700 километр алыстыгынан. Ал баллистикалык ракета асманга көтөрүлүп, космоско көтөрүлүп, ал жерден анан баягы бөлүнүп 6 бөлүккө бөлүнүп боеголовкасы, ар бир бөлүнгөн боеголовкасы дагы 6 бөлүккө бөлүнүп, ушундай Днепрдын шаарынын тегеректеринде Днепроге түшүптүр, Украинага. Ошол түшкөндө дагы мындай көп талкалоолор болгон жок деп Украин чалгындоо кызматы жана аскер баягы пресс-службасы айтып атат. Эч ким өлгөн жок, эч кандай жаракат келген жок деп. Эски заводду талкалаптыр баягы обломоктор. Жана аны менен кошо ошол эле убакта Ту-Мдер баягы чоң мындай атайын ракета алып баруучу учактар Орусияныкы 7 ошо ракетаны атышыптыр, X-11 деген, Х-11 деп коет да. Ошол негизи артынан дагы бир кинжалды жибериптир, МиГ-31 деген учагы. Ошол андан 6 ПВО Патриот, Украинанын ПВОсу токтотту. Бирок баягы кинжалды токтото алган жок, жана бир ракета баары өз максатына тийди. Ушундай болуптур. Анан анын аркасы менен дагы ошо кандайдыр бир сигнал берди да. Өзү Рубеж деген эмне? Эгерде карасак, баягы Орусияда Тополь-М деген жаңы Орусия эгемендүүлүгүнө жеткенде, Советтер Союзу урагандан кийин Орусия ошол Тополь-М деген ракеталарын биринчи иретке чыгарган. Ошол ракеталар ошондо кызматта турган Советтер Союзунун акыркы жылдары. Ошол тактикалык орто чендеги уруучу ядролук курал көтөрүүчү ракеталар катары. Албетте мисалы үчүн 6 бөлүгү бар. 6 бөлүгү менен мындай ступень деп коет, тепкичи. Ошо кийин анан Ярс деген ракеталарды иштетип баштаган. Баштагандан кийин анан дагы ошо Баргузина деген поездке жүктөгөн ошол Тополь-М сыяктуу ракеталарды да иштетип башташкан. Анан негизи ошол Ярстын дагы бир эмки кадамы Рубеж болуп иштелип чыккан. Трамп бийликке келгенде РСМД келишими түзүлүп, ошо Орусия өз тарабынан биз ушул иштетүүнү токтотконбуз деп жарыялашкан. Бирок баягы Америка Штаттарынын чалгындоо кызматы айтып атышат, булар деген токтотушкан эмес экен, баары бир иштерди жүргүзүп беришиптир деп. Азыркы сокку бул бир четтен баягы батыш өлкөлөргө көрсөтүү. Бизде ушундай баллистикалык ракетабыз бар, ошо иштейт, күлбөгүлө токтото албайсыңар деген сөздөй.
биринчиден. Экинчиден эмки боеголовка, бул боеголовка мисалы үчүн 1,5 тоннаны көтөрөт, ошо рубеж 1,5 тоннадан 200-1,5 чейин да, мындай 2000 килограммга чейин көтөрүлө алат деп айтып атышат геомодификациялар. 3 тепкичи бар экен. Анан негизи баягы баллистикалык траекторияга чыгат экен. Баллистикалык траекториядан асмандан эгерде боеголовка түшсө, анын ылдамдыгы 30 махка чейин жетет. Жеңил эле, анткени гравитация тартат, албетте оордугу менен. Ошон үчүн аны токтотуш такыр кыйын, токтотуш мүмкүн эмес. Аны токтотуш үчүн негизи учуп чыгып атканда гана соксо болот да. Аны токтотконго Израилдик Хец эле жетет күчү, жана америкалык Таат деген системаныкы жетет. Бирок ал системалардын саны өтө аз. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө бүгүн ушундай чоң ядердик ракеталык атаканы кыска дистанцияда токтотуу такыр мүмкүн эмес болуп жатат. Ошондуктан эгерде булар чын ядролук согуш баштаса, мындай эч кандай кепилдик жок, бир да жакта кепилдик жок, бири-бирин токтотот деген. Эгерде ядролук согушту ушундай кыска дистанцияга жасаса да, 1000 километр, 2000 километрдин аралыгында, ошондо бул кыйын болуп калат, алар токтотуш кармаш. Андан сырткары атайын ушундай Таат сыяктуу ПВОлор дагы жетиштүү эмес да. Патриоттун мисалы үчүн ошого күчү жетпейт да, баллистикалык ракетаны, континентал аралык баллистикалык ракетаны токтотконго. Ошон үчүн бул деген коркунуч бир топ эле. Аны ошол булар мындай кандайдыр бир түшүндүрүп берип атышат. Эгерде мындай бизди дагы ушундай андан ары кыла берсеңер, ушундай эскалацияны биз дагы эмкиде балким мындай жөнөкөй эмес, азыр анализдер көрсөтүп атат, серепчилер айтып атат, ядролук кирдетүү жок, ядердик кирдетүү жок, радиация жок. Демек бул деген баягы конвенционалдык деп коет, баягы күнүмдүк эле мындай жардыргыч заттар менен толунган боеголовкалар болчу. Алар чачылып жарылганда жөн эле жарылышты. Албетте эчтекеге мындай тийген жок, маанилүү нерсеге, бирок кантсе да өзүнүн сүрүн көрсөтүп коюшту да. Анан албетте эгерде мисалы үчүн ар бирөөсү 6 суббоеприпаска бөлүнсө, анысы дагы 6 суббоеприпаска бөлүнсө, ар бирөөсү. Демек аякта кичинекей эле мындай взрывчатка сыяктуу аябай жеңил бомбалар болчу, эч кандай чоң залакат кетирбейт имараттарга, адамдарга кетирсе, чоң группировка армияга кетирбейт. Кээ биринен эле тийбесе да, мындай баягы өтө бактылууга өзгөчө учуп барып жетип тийбесе эле. Ошондо эмкиде дейт, эмкиде балким ядердик ошол куралды колдоно баштайбыз деп. Ошондой намек, ушундай баягы түшүндүрмө беришти да, ушундай сокку менен. Албетте бул сокку канчалык натыйжа берди? Серепчилердин айтуусу боюнча, дүйнө жүзү боюнча чоң натыйжа берген жок да. Анткени Орусия ушунча көп жолу ошол ядролук куралды колдонобуз деп айткандан кийин дүйнө жүзү буга тоотпой жатат деп айтып атышат да. Америка Штаттары тооткон жок. Андан сырткары дагы ошол израилдик мисалы үчүн серепчилер айтып атышат, жана өзү англис тилдүү Америка Штаттарынын ичиндеги серепчилер айтып атышат, азыркы КБТ боюнча дейт, булар баягы Трамп жана Трамптын уулу ошо Байденди урушмуш болуп, баары бир баягы Орусияга каршы бир позицияны мындай алып аткандай, ошондой болгон сүйт дейт. Бул эмнени билдирет? Бул деген эгерде азыр инаугурация болсо, инаугурация бул 20-январда болот. Эмки жылдын 25-жылда ошондо толугу менен Трамптын колуна өтөт бийлик. Ага чейин Байден жанталашып бүт жардамдарды, бүт ракеталарды берип атат. Евро биримдиктеги ушул асман жер деген ракеталардын баарын берип атышат. Аябай так, күчү аз болсо да абдан так ракеталарды берип атат Украинага. Украинанын колдонгонго өтө шашып атат. Эгерде Трамп келип калса, балким деп атышат серепчилер, булар чечип алышты дейт. Булар деген Америка Штаттары Орусияга түзмө-түз согуш жарыялашы ыктымал. Жана бул согуш токтобойт. Трамп согушту токтотпойт, консервативдүү партиянын мүчөлөрү ушул согушту колдойт деген ой келди да. Ошондой анда эгерде чын эле ошондой болсо, Орусиянын бийликти бербейбиз деген ниетте турса, жана ушул согушту токтотпойбуз деген ниетте турса, азыр дүйнө жүзү боюнча айтып атышат, эгерде Орусия ажоокерин токтотсо, согуш токтойт дейт. Эгерде Украина согушун токтотсо дейт, Украина жок болуп кетет деген сөздөр айтылып атат. Баары бир баягы негизи Орусиянын ниети ушундай болуп калыптыр, токтоно албайт да, өтө чоң разгон алып алды, анан токтотконго аябай татаал болот да. Ошондуктан ошо аны токтотобуз деп канча гана батыш кошумча Украинага курал бербесе дагы,
анын аркасынан кайра Орусия кайра өзүнүн баягы атырылып кайра эмки чоң куралын колдонууга аракет кылып атат. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, Орусиянын экономикасы алгачкы жолу мындай басаңдоо белгилерин көрсөтүп атат азыр, таза экономикалык көз караш менен караганда. Ичинде аябай баягы чыңалуу болуп атат, экономикалык чыңалуу, жарандык экономикасы кичине мындай солгундап жаткансыйт. Анан ушундай бир ракетаны жиберүү, мисалы үчүн ошол эле рубежди жиберүү, кээ бир серепчилердин ою боюнча бул деген эме элестеткиле, бул деген 80 топ элем 80 тонна көтөрсө, рубеж 50 тоннадай көтөрөт да. Аны 50 тоннадай көтөргөндө аны иштеп чыгуу жана ошентип камсыздоо, аны даярдоо, аны тейлөө өзү 100 миллион долларга чейин барып калат дейт. Бир эле ракетанын баасы дейт. Ошол 100 миллион долларлык бир ракета менен атса, Орусиянын ички баягы мурунку стабилизациялоо фондунун көлөмү 600 миллиард доллар болчу, триллиондун жарымындай болчу. Анан ошол акча көбү бөлүгү бүттү. Дагы бир бөлүгү калды, бирок ушундай ракетанын көбүнө жетпейт да. Ошо бир 50-60 ушундай ракета менен атууга мүмкүн. Ошондо чын эле Орусияга эгер ошого чейин жетсе, анда ошо ядердик куралды колдонууга эле туура келип калат. Бирок бул эгерде нерсе болуп кетсе, азыркы ошол математикалык моделдер боюнча серепчилер карап көрсө, дүйнө жок болуу мүмкүн эмес. Бирок баары бир эч кимдин ден соолугун бул албетте баягы бекемдебейт да. Ошон үчүн кандай эмне болору азыр айтыш кыйын. Эскалация күчөп атат, эки жак тең бири-бирин карап атат. Дөөлөр кармашып атат, биз баягы чымын болуп отурабыз бул жерде, бизде башка деле жол жок. Азыр эмгектенишибиз керек. Эмгекти уланта беришибиз керек. Ошон үчүн мен бизнес-план курстарды жазып атам, ошон үчүн баягы ушуну рекламалатып атам. Силер деген ушу бизнес-пландоону үйрөнүшүңүздөр керек, урматтуу көрүүчүлөрүм. Ким ишкерликти баштай элек болсо, ишкерчиликти баштап өзүңөр жумушту жаратышыңыздар керек. Биз күчтүү мамлекет болушубуз керекпиз. Андан мүмкүнчүлүгүбүз кенен болсо, технологияга колубуз жетсе, биз анда кичине мындай жакшы ушундай учурда дагы амалды табабыз деп ишенем да. Ошол ой пикирлериңер кандай? Комментарийлерге жазгыла, бөлүшкүлө. Эгерде ушундай көп жаңылыктар боло берсе, анда улам көрүшөт окшойбуз, күндө көрөбүз эми. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.